Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга соттук имараттарга кирүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Анткени көйгөйдүн көптүгү адамдардын сотко көп кайрылуусуна түрткү болууда. Сот имараттарында кандай ыңгайлуулук жаралгандыгы тууралуу Сымбат Абдакимова айтып берет. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын сот имараттарына кирүүдө кыйналбасы үчүн Ош шаардык, Ноокат райондук жана Кара Суу райондук сотторунун имаратына атайын багыт берүүчү жабдуулар орнотулду. Демилге сот адилеттигине болгон мүмкүнчүлүктү кеңейтүү долбоорунун алкагында ишке ашырылган. Анын негизинде пандустар жасалып, тепкиштер ачык түскө боелгон. Андан сырткары бир айылдын быдырылуу жана ири ариптер менен басылган маалымат такталары орнотулуп, көз азиз жана көрүүсү начар жарандар үчүн үн чыгарычу эскерткичтер жана маалымат бергичтер, укпаган жана начар уккандар үчүн өзүнчө маалымат көрсөткүчтөрү коюлду. Арыздардын үлгүлөрү бар, маалымат стенди жайгашкан. Өзү негизи эле ошо майып адамдар үчүн баягы сотко келгенде өзүнүн маселеси биринчи орунда турган эмес, ошол сот имаратына кирүү биринчи маселеге турганда, алар үчүн баягы сот имаратына киргенде эле препятствие, ыңгайлуу шарттар жоктуктан тоскоолдуктар болгон. Бүгүнкү мезгилде ошол жасалган иштердин натыйжасында ошол майыптыгы бар адамдар үчүн биринчи этажда ошол канцелярияга киргенге ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Сот биринчи этажда жайгашкан судьяларды менен жолукканга жакшы шарттар түзүлдү. Демилгени ишке ашыргандар бүгүн журналисттерди Кара Суу райондук сотунун имаратына түзүлгөн шарттар менен тааныштырып чыкты. Иш-чаранын максаты мамлекеттик органдардын жана эл аралык уюмдардын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга сот адилеттигинин расмий институттарынын имараттарына кирип чыгууда бардык жарандар менен бирдей мүмкүнчүлүк түзүү багытында биргелешип иш алып баруу. Көпчүлүк мындай проблемалар, көйгөйлөр ушул имараттарда болуп чыкты да. Ошол менен бирге мына имараттар өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушул биздин Ош областында жалпы эле республика боюнча соттук имараттар өздөрүнө ылайыктуу курулган эмес да. Бул союз мезгилинде курулган имараттар, анан кээ биркилери мындай кайрадан көчүп келип жайгашып калган соттук имараттар. Аталган имараттарда буга чейин мындай ыңгайлаштыруу иштери каралган эмес. Мындай шарт түзүлүп олтурганына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ыраазы экендигин билдиришет. Кара Суу шаарына ушундай орноткон ушул мамлекеттик ишкана мындай балдарга орноткондук үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай инвалидтер үчүн көп эле шарттарды түзүп берсе жакшы болот эле дагы, башка жерлерде дагы. Бана мен кетип атам. Бана эч ким мени астымдан да тошпайт, эч кимге жардам берет, мен өзүм чыгып кеттим. Мен могу жерге келгенде аз-маз кире албаган болчумун, ушу сунушумду колдошуп, мага немелери жылдырып беришти. Мына мен азыр мен өзүм каалагандай мындай ыңгайлуу шартта бурулам. Мантип мен бул жака кирип кетем. Аталган долбоор жогорку кеңештин, ошондой эле эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин демилгеси менен ишке ашырылууда. Буга чейин тактап айтканда өткөн жылдын 1-декабрында долбоордун биринчи этабы аткарылып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сот имараты мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн ыңгайлаштырылган. Сымбат Абдакимова, Таир Аматжан уулу, Ош Пирим жаңылыктары.